Бул үй Бишкектин четиндеги Орок айылында жайгашкан. Бирок 2 жылдан бери талашта. Учурда Ленин району сотунда соттук иштери жүрүүдө. Там 5 баланын энеси, жетим кыз Сайкал Эсенбекова атандык. Биз бул жагдайда 1 жылдан бери чагылдырып келе жатабыз. Жетим кыздан үйдү талашып жаткан ким десеңиз, ал кыргызга аттын кашкасындай таанымаларчы Сагынбек Момбеков жана анын адвокаты Уланбек уулу Бексултан. Сат. Эмне мен сатып аткан жокмун да. Сизда ушундай жакшы ырларды жазасыз. Бирок мына жетимдерден үй талашып отурасыз да. Менин балдарым үйдө жалгыз отурганда үй сатылат. Чыгып кеткиле үйдөн деп кууп чыгып, балдарымды кууп коркутуп туруп келген экен ошо жерге кишилер. Кандай дейсиз? Алып кетөбүз. Эчтеке дебейм. Кандай дейсиз? Сот чечип атат, бул биз эчтеке дебейм. Ошону күтөсүздөр да сиздер деле, Көрөбүз. Жанагы инвалидный үйлөрдө жашап жүрдү. Анан булар ошондо киргизбей койгон. Анан жашатпай койду. Ошо кууп чыккан үчүн айтып аткан. Жок, Мен 2 жашымда бизди таштап кеткенде мен кантип кууп чыгат элем? Ороктун баары чыгат да. Кичинекей времянкада өскөнүмдү, ошол 2 этаж үйдү сиз айтып аткан апам жалгыз, мен байкелер менен салган. Мен кууп чыгай деп мен сизден куудум. Сиз телефондон мага айтып, мен эчкимди кууган жок. барганда айтпайсыз, Мен барган эмесмин. бирок сизге тууганчылыгыңыз жок, баккан эмес, эчтеке тиешеңиз болгон. Ал мыйзамда ал кеп бар бак, тууган болду деген жеринде жок. Сөз түшүнүктүү. Сиз Сагынбек деген. Сени эмне мен неме атасың? Мен адвокатым жооп берди. Мен дагы мени темсил этесиң. Мен өзүм чыгармасам. Талашып атасыздар да. Ой, айлана айтпадык. Талашкан жок. Сизге Завещание жок, белгилем, багысыз. Мындай айтайчы. Өз ыктыяры менен өткөрүп берген аксак. Эмне себептен? Жөнүн эле. Мен кыздарга бергенге чейин өз жөнүн эле бизге өткөрүп берди. Бұл қандай өзі? Тартып алам деген кишиге элимде тартырып коюш керекпи? Андай болбойт да. Жетим жесирлерди. Эсенбек байке бияка эч кандай эмес, тийген эмес. Эже бакыш өзү чаптап, саптап, антип ментип 2 уулу менен ошол экинин баарысын тең курган. Гарантия. Мен Эсенбек байкеге биз тууганбыз деп чыккан. Биз талаштырбыз, тууганбыз деп чыккан. Менин тууганым деп бир кишини көрсөткөнүн көргөн жокмун. Суд определил назначить по гражданскому делу по заявлению Эсенбековой Сайкала Эсенбековны государственный нотариальный контроль Ленинского района города Бишкек Момбекову Сагынбеку Жаманкуловичу, Уланбеку Бексултану о признании завещания недействительным, посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, поставив перед ней следующие вопросы. Аксакал орукчан болгону шек келтирген үчүн психоневрологический экспертизаны назначать этет посмертный деп. Атам дагы, апам дагы өтүп кетти. Биз менен жашаган байкем дагы өтүп кетти. Мына жеңем 7 баласы менен өзүмдүн 4 балам бар. Анан ушундай сыйлуу эле байке Момбеков Сагынбек аябай жакшы ырларды жазчу байке ушинтип бизден үй талашып атат. Таласка белгилүү адвокат Уланбек уулу Бексултан экөө ушинтип алдап, атамдын карылыгы менен воспользоваться этип, завещание жаздырып алышып, бизди ушинтип үйдөн чыгарып атышат. Ата-энеси Сайкал 2 жашында ажырашып кетишкен. Мындан улам атасы тууралуу кабары болгон эмес. Апасы каза болгондон кийин мураскерлери пайда болуп, көйгөйлөр башталган. Мен атамды кичинекей кезимде вообще көргөн эмесмин. Эч бир жолда келген эмес. Мамам айткан, мен 2 жашымда таштап кеткен, эч бир алимент берген эмес. Көргөн эмесмин да, мындай атаны издеш керек, атам бар турбай деген мындай даже чувство сезим менде жок болчу да. Атам жок өстүм, ошо жок деп эле жүрө бергем да. Бирок үйдү почему-то эми мамам өзү айтканда, мен үйдү сатып алгам, атаң оформить эткем, сен жалгыз кызсың, бул үй сеники деп эле мамам деле чыгынбай, мен деле кичинекей жашмын билбей эле жүрө бериптирбиз да, ишенич. Ушундай мошенниктер алдап жаздырып алышыптыр. Анан сиз чалдыңызбы ошо Уланбек уулу Бексултанга, Сагынбек Момбековго чалып сүйлөштүңүз эмне деп атат? Ооба. Уланбек уулу Бексултан номерин табып жаздым. Биринчи чалсам алган жок, жазсам просто эле блок кылып койду. Любой номерден мени блок кыла берди. Негизи ал бир жолу бияка келиптир. Мен сүрөтүн таап Инстаграмдан эжелериме жибердим да, ушундай кишилер наследникке претендент болуп атышыптыр десем, Турцияда иштеген эжем сразу тааныды. Мен Турциядан бир жолу келгенде ушу таластан биз тиги инилериңиз, биз
байкенин деп жеңе деп келишкен дейт. Ушу байке начар болуп атат, ден соолугу сиздин ден соолугуңузду көрүп коелу деп келгенбиз деп. Мамам онкология болуп ооруаткан ал моментте анан аябай сыйын көрүп, ал оказывается мынтип изилдеп акырын келиптир да, бул үй эми байке өз каза болсо эмне болот, жеңе деп, аябай жеңе деп ушинтип сүйлөгөн дейт. Как тууган катарычы, я точно его лицосун запомнила деди да эжемчи, Бексултанды. Ошо акырын келип кеткен экен. Ошону тааныды эжелериңиз, Бексултанды тааныды, а Момбековду тааныган жок. Момбековго мен чалып түшүндүрдүм, мына апам каза болду, байкем каза болду, мен өскөн үй, талашпаңыздар, негизи чынында силердин биякта эч бир акыңар жок да дедим да, десем, жок деди, биз атаңды кээде тияк бияка мен ташып койчумун, кээде үйүмө келип айранымды ичип койчу, билгениңди кылып ал, үй биздики деп койду. Момбеков Сагынбек ошентип сүйлөштүк да. Эмне кылсаң ошо кыл, үй биздики деди. Сиз ошондо атаңыз дагы апаңыз өтпөдү атат да? Ооба. Бул мен өскөн үйдө. Сиз ушул үйдө өскөнсүз? Ооба, сатууга аракет кылып, уже эмеге коюшуптур. Сагынбек Момбеков менен анын адвокаты, негиз катары Сайкал Эсенбекованын атасы бул үйдө аларга карылар үйүндө жашап жүргөндө керез катары калтырганын жөө келтиришүүдө. Жок, айтсаңыз, кантип сизге өткөн, кантип завещание өткөн ал киши? Ал боюнча мен айта албайм, азыр процесске кирип туруп эле процесстен кийин сурап алгыла. Процесс мейли, процесс сиздер кантип өтүп атат? Сизге бул Сагынбек Момбеков эмне кылып өтүп атат? Ошону айтып бересизби? Бул өз ыктыяры менен аксакал берген. Ал өз ошол атасын өздөрү жетим жесирмин деп азыркы бүгүн өлүмүш болуп аткан адам, ал өзү ал турмушта балалуу чакалуу өзү атасы экенин өзү баккан эмес, көргөн эмес. Доорусун окусаңар, доорусунда жазып атат. Сизге да жазып, сизге кантип эмне себептен жазып берип атат? Ошо себептерин түшүндүрүп коесузбу? Бакпаган үчүн, кыздары, балдары бакпаган үчүн. Сиз бактыңыз беле? Биз баксак да, бакпасак да мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес. Жок, сизге завещание өткөрүп белгилейм, баксак. Мындай айтайынчы. Өз ыктыяры менен өткөрүп берген аксакал. Эмне себептен? Жөнөн эле мен кыздарга бергенге чейин өз жөнөн эле бизге өткөрүп берген. Жөнөн эле өткөрүп берген, Эми биякта болсо Сагынбек Момбеков агай сизге эмне болуп өттү эле? Биякта болсо жөнүн өткөрүп бере койгон. Сиз аз комментарий бербей эле соттон өздөрү көрүп алсаңар. Жок, сизге кантип өттү эле ошону? Сиз бактыңыз беле, карадыңыз беле, дос боло, балдары бар экенин билчү элеңиз ал кишинин. Ал досум болчу. Ал биздин гезитке келип постоянно. Бакканыбыз үчүн өттү да бизге. Бактыңыздар, сиз эчтеке кылган жокмун деп атпайсызбы? Эми силерге ошентип койдум. Ошентип койдусузбу бизге? Силерге ошентип. Байке, камерага сүйлөп атасызбы, билесизби ошону? Кайсы камера? Силер айтып атпайбы? Биз комментарий бербейбиз деп атабыз. Соттон келип туруп угуп алгыла. Биздин да эркибиз бар. Силердин эркиңер болсо, биздин эркибиз бар. Бизде эч кандай эмес жок. Ошон үчүн айтып атам бар. Соттон келип азыр процесстен угуп берген шумулга байке. Биякта да албаган убакыт бар да эми. Биякта Сагынбек байке, сиз эми элге аттуу баштуу кишисиз да. Эмне болуп бул жетимдердин үйүн талашып атасыз? Ошол мына жетимкен азыр агасынын каза болуп калган балдары менен жети бала жашайт экен. Ал авырска өзү жетим болуп жүргөндө ал каякта эле? Эмне болгон ошолор айтсаңыз, эмне болду? Ошо жетим болуп эч жерге батпай, үй жатар жери жок, итканасында бошотпой, акыбалы ушундай начар болгондо эки жолу барганда кайнатасы түртүп жоголду, сенде атасы жок экен деп эки жолу түртүп кетирген. Анан ошо ыйлап туруп бизге кайрылып неметип атты. Биз өзүбүз бактысызбы ошо кишини же тууганчылыгыңыз бар жагандай? Сен кое тур. Багамды бакпайм, ал любой кыргыздын милдети. Нача кыйналып барса сени деле көтөрүп неметкенсин акысы бар. Кыйналып калсаң. Атыгы чал болчу акыш. Жок байке, ал эми бул жерде мүлк талаш болуп атат. Жок, талашын кое тур, талаш. Жок, байке, аны эме делеңиз. Талашты. Жок, эмне себептен үй өтүп атат сизге? Ошону айтсаңыз, кантип завещание жазып атат? Ал мен айтып бердим мыйзамдын баарын текчи. Жок байке, сизди уктук. Адвокат келсе биякта боло алалы? Жок, причем ал немети, ал 2-3 немеге которулуп байкуш барды. Эң акырында талаш калып барды. Батпай. 30 жылдан бери карлар үйүндө жашап атат. Жок, карлар үйүндө жашап анан үйдү силерге эмне өткөрүп берди? Эмне себеп болду? Себеп мындай. Сен котор, сен аны микрофон менен эме коркута бербе. Мен коркпой элем, суроо берип атам. Видеосу ал кишинин тирүү кезинде айткан видеосу бар бизде мына. Туруп түшүнүң, анан ошонун жөнүндө дальше неметсең, анан сен мен үчүн бериң эле деп. Жок байке, кызык болду. 79 жаштагы кария болгон экен, психический оорукчанын болгон экен. Өзүнүн кыймыл аракетин жолдорду. Ошол эме справкасы турбайбы? Недееспособный деп соттун чечими менен гана табылат. Ошол болуп атканда эми арканда эмне болуп атат? Үйүн оформить нотариуска кантип берет эгерде недееспособный, жоксо психбольницада жаткан болсо. Жөн биякта аларды кое бербейт.
кызы ошол жакта Эми аны айта берет да Сиз ошол жагында тактабайсыңарбы? Акыйкат карабайсыңарбы? баккан эмессиз, сиз ошентип алар туруп 2 чыккандай. жашта эле ажырашып кеткен экен. Мен баккандай андай убакытта болгон эмес. Мен атамды мындай жашта эле көргөн эмесмин. Сиз атайын ушуну колдонуп, представители болуп, ажырашууну кылдырып ушинтирсиз да. Ажырашкан өзү. Өзүңүз орокко келип кетиптирсиз. Ошол эжем сизди таанып калыптыр да, келип жеңе кандайсыз, эми байке деле карып калды, бул үй эми эмне болот, кимге калат деп сыйын көрүп, чайын ичип, акыры Үйгө келиппи? ооба. Мен босогосун аттап көрөр элек. Ошо босогосун аттабаган үйдү, адресин билбеген үйдү кантип талашып атасыз? Менде не бересиз? Сиз алдап туруп алгансыз анычы. Коюңуз. Сиз билгенсиз, башында элечи билгенсиз. Сиз эмнеге мага келбейсиз? Атаң бар экен, тигинде экен. Тихаря ар жактан сиз жетим мына жетим баласы менен жеңем калды. Ошол жакта менин апамды баккан эжем жеңем калып атат. Сиз өзүңүз көп балалуу бала айта экенсиз. Иван, не жалко да, мен Камчыбек Таши Садыр Жапаровка чейин таштырып. Бара кой. Суранам да, ушул ишти карап бергенгечи. Ошолчу апаң дагы. Ошол развод болуп, башка документацияда бүткүл процесске катышкан. Мен апамбы, мен апам даже билген эмес. Алдабаңыз. Бир келген эмес мамам. Каренко адвокат жалдап отурбу? Нет. Самик байке бакада жооп беребиз мынакей. Булардан талашып атасыздар, экөөңүз. Сүйлөй албайм. Процесс башталды. Ал эми жетим кыз Сайкал Эсенбекованын жактоочусу маркум Эсенбек Аксакал психологиялык жактан жабыркап келгенин соттун жүрүшүндө билдирди. Мындан улам судья тарабынан документтер экспертизага жөнөтүлгөн. Самик байке, чечим боюнча эмне дейсиз? Сот эмнеге ошондон Экспертизаны күтөсүздөр. Жок, мен сага бирдеке дедимби айланай. Мен сизге эчтегеден жок, Самик байке. Коркутуп атат деп атасыз. Эмне болуп коркуттунуз сиз? Жок, элдин немесине келип Бир сөз айтайын. Сиздерден чоң улуу кишисиздер, укула да сөз даягына чейин антибенде качып атасыздар. Анда туруп турбайсызбы? Сөздү укпайсызбы? Мына ушинтип качкан үчүн бизден айтууга туура келип атат да. Менин балдарым үйдө жалгыз отурганда үй сатылат, чыгып кеткиле үйдөн деп кууп чыгып, балдарымды кууп коркутуп туруп келген экен ошол жерге кишилер. Кандай дейсиз? Билбейт, алып кетип Экспертиза боюнча кандай дейсиз? Сот чечип атат, болду. Биз эчтеге. Ошону күтөсүздөр да сиздер деле, Бишкек шаар сотуна абзал этесизби? Көрөбүз. Ойлонуп туруп көрөсүздарбы? Конечно, Самик байке жана эмне деп айтайын деп атасыз ошону? Жок байке, мына эки тарап болот атпайбы? Мен жалгыз эмес да. Бул тарап сизге жанагынтип коюп атпайбы? Ошону эле такталып атат. Эми сиз аттуу баш кишисиз, мен сизди канча жерден көргөм, шайлоолордон көргөм. туура, анан мен эмне күнөөм бар? Ал чалдын возвращение. Сизге мен күнөө жок деп аткан жокмун. Бирок өзү коюп атпайбы? Эмне мен сатып аткан жокмун да. Мен сага саттым дедим. Жок, сиз завещание боюнча эле деп атасыз. Мен завещание. Жок, булар ошо менен бакканыбыз үчүн да, бакканыбыз үчүн өзү неме. Жок, эми ал тиги немеде жүрдү. Мен жанында жүрүп, ошону билип, мага келип айтпайт белеңиз, сен атаң бар. Сен тааныбайм да, мен. Сиз бүт подстроить эткенсиз да, ушундай жакшы ырларды жазасыз. Бирок мына жетимдерден үй талашып отурасыз да. Мени эмнеге элге неметип атасың, жаман көрсөтүп. Мен эчтеге жок. Ситуацияны жок, чындык эле айттым, эгер чындыксыз тарап болсо, сиз айттыңыз үй. Ал киши ошону кантип күнөөнү коюп атпайбы мага? Бул сиздерчи азыр үйгө завещание сизге өтө турган болсо, мына бул эшикти мен завещаниясын жөнүндө мен талашканым жок да. Мен тиги кишинин завещаниясын айттым. Стоп, аны ушунча жылдардан бери жанагы инвалидный үйлөрдө жашап жүрдү. Анан булар ошондо киргизбей койгон. Анан жашап койгондо. Ошо кууп чыккан үчүн айтып аткан. Жок, Самик байке. 2 жашымда бизди таштап кеткенде мен кантип кууп чыгат элем? Ороктун баары чыгат да. Кичинекей времянкада өскөндү, ошол 2 этаж үйдү сиз айтып аткан. Апам жалгыз, мен байкелерим менен салган. Мен кууп чыгай деп мен сизден куудум. Сиз телефондон мага айттыңыз. Мен эчкимди кууган жок. Барганда айтпайсыз, мен барган эмесмин. Агентстволор мен балдарым кичинекей үйдө чоң кишилер алабы деп жүрсөзбү? Чоң кишилер үйдө жок экенде, анан кирип барып балдарды коркуткандарың, ошол да коркутканыңар. Азыр адвокаты кетип калды. Эми келиңиздер, могу соттун чечими боюнча экспертиза чыкканга чейин байке приостановление болду. Сот аябай туура чечим чыгарып берди, калыс чечимине келди. Ал Эсенбеков Аксакал орукчан болгону шек келтирген үчүн психоневрологический экспертизаны назначить этип атат посмертный деп. Биз аны туура көрүп атабыз.
Эсенбекова Сайкал үйсүз калбайт. Ошол. Азыр ошо эксперттер ошондо деген бүт баягы оорусунун диагноздорун баарын карап туруп бир бүтүнгө келет да, ал адам ошол жашында эмне болгон, кандай болгон деп бүт баарын тактап тургандан чыгышат экспертиза. Чыга чейин иш токтоп турат, Экспертизанын аныктамасы чыкканга чейин иштин толук иш өзү өткөрүлүп берет ошол диспансерге. Ошондуктан биякта соттогу иштер токтоп турат. Оно будет приостановлено. Я могу по-русски сказать, да? Да. Я считаю, что самым правильным мы и ходатайствовали об этом с самого начала, но как бы настаивали. Но именно сегодня было удовлетворено эта экспертиза определением судьи. Мы очень рады, и что все разрешается справедливо. Бир жылдын ичинде бир канча соттук процесстер өттү, бирок жаратылуу жыйынтык жок. Учурда Сайкал Эсенбекованын жакындары, кошуналары чогулуп, кыргыз бийлигине кайрылышты. Алар кандай болгон күндө да жетим кыздын үйүн эч кимге саттыртпай турушканын жана колдой турушканын билдиришти. Апа, сиздер ким баштайлы анда? Эметип бериңиздер. Ну, пожалуйста, да, давайте вы. Ким айтат? Апа, сиз айтасызбы? Буякта ким жасаган, эмне болгон? Байке, кел, сизби? Это в формате обращения, да? То есть үйдө жакка. Это отец, который, да? Его все время здесь кузнецом почему-то звали, не знаю почему. Ну, кузнец на самом деле. Ну, не знаю, кузнец. Вот он до уровня подвала вот сделал. Не, он стены делал, только Кто вот нам? кирпич. Давайте по порядку. Да, апа, сиз баштап бересизби? Атыңыз ким, оторок айылын тургунуз? Саламатсыздар. Менин бул интервью берип атканымдын себеби, мен ушул жерде жашаганыма 28 жыл болду. Атым Бермет Жунушалиева. Берметмин. 96 жылы ушул жерге көчүп келгенбиз, үй бүлөбүз менен башка райондон. Ошондон бери ушул жерде жашап, бир айыл болуп, бир квартал болуп, биз какын эжени ошондон бери билебиз. Сайкал биз келгенде тырмактай кыз эле. Мына азыркы күндө 5 баланын энеси болуп турат. Анан ушундай азыркы убакта ушундай адилетсиздик иш болуп аткандан кийин өзүмдүн граждандык позициямды айтып берейин деп келип отурам. Биз ушул жерге келип жашагандан бери биз какын эженин жолдошун эч убакта көргөн эмеспиз. Ал киши менен учурашкан эмеспиз, тааныш да эмеспиз. Биз билгенден эже ушул жерде 2 баласы менен, кызы менен, кыздары менен жашап, ушул жерде ушул үйдү түптөп, салып, канча жыл аракет кылып, ушу камокту салып, ушу камоктон келип биз дагы заттарды алып, балдарыбыз келип, чуркап келип жүрүп, бирок эч убакта ал кишилерди биз Момбековдон кишини мен ушул жерден биринчи болуп атам. Анан азыркы убакта ушу Кыргызстанда ушундай адилеттикти орнотуп, жаңы президентибиз, жаңы ГКН менен чоң жетекчиси келип ушундай 30 жылдан берки келип аткан акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти, ушундай терс көрүнүштөрдү баардыгын ордуна келтирип, абдан чоң иш кылып атат. Элдин баары кубаттап атабыз, колдоп атабыз, сүйүнүп атабыз. Эми адилеттик бизге да жетет деп биздин да ишибизди, ошо эженин ишин карап, туура чечип, туура жолго салып берет деген ишеничтебиз. Эмне үчүн ушу 5 бала чоңойткан эже, мына ушул жерде азыр 7 бала жашап атат. Балдардын балдары 2 баласы тең өтүп кетти, эженин өзү да өтүп кетти. Сайкал ушул жерде чоңойгон, ушул жерде окуп чокуп турмушка кеткен, көлгө кеткен. Баардыгын көрүп, биздин көз алдыбызда чоңоюп, өсүп чоңоюп, ушул даражага жетип отурат. Эмне үчүн эми ушул убакта эженин көзү өтүп кеткенде, балдардын көзү өтүп кеткенде, бирөөлөр келип эле биз
бизге да эме берген, доверенность берген деп бир эмес эки доверенность болуп атса, акыйкатчылык кайсы жерде, чындык кайсы жерде? Мына азыркы күндө Камчыбек Ташиевич сотторду аябай колго алып, соттордогу болуп аткан адилетсиздикти ошол жанагы пара алгандардын баарын бетин ачып, баарын жумуштан алып атат. Биздин дагы ушу ишти туура карап, адилеттүү калыс соттор чечип берсе дейбиз. Эмне үчүн ушул балдар, кыздар талаада калыш керек? Эмне үчүн эженин мээнети, балдардын мээнети талаада калып, анан бизге доверенность жазып берген дегенде кишилер баягы урусу күчтүү болсо, ээси доого жагат болуп эле, эмне үчүн булар талаада калыш керек? Ушуларды адилеттүү карап чечип берсеңиздер деп ошол жерде биз Ороктун жашоочулары мына келип отурабыз, суранабыз сиздерден. Бул үй бүлөгө жардам бергиле, коргогула, сактагыла, баардыгын закондуу түрдө чечип берсин, калыс түрдө чечип берсин. А болбосо каяктагы эле кече келген кишилер эле бизге жазып берген, биз көргөнбүз, биз билгенбиз деп эле оорукчал кишинин оорусунан пайдаланып, алсыздыгынан пайдаланып ушундай ишке барышы мүмкүн. Анан кантип ушундай өкмөттө, ушундай жашоодо, мамлекетте кантип элдер анда акыйкатка жетет? Каяка барышыбыз керек? Биз кимге кайрылышыбыз керек? Сиздерге кайрылбаганда. Ушуну туура чечип, туура карап, объективдүү чечип берсеңер деген ишеничтебиз. Чоң үмүттөбүз сиздерге. Рахмат сиздерге. Он, как говорится, исчез. Никто не знал никуда. Я у Кокен спрашивала, говорю, Кокен, а где, говорю, муж? Он ушел. Это Сайкл была маленькая совсем, ей года 2-3 так была. Вот она ее всю подняла, как говорится, вырастила. И дом потом строился за счет сыновей. Старший Каныбек был на Сахалине, заработал деньги. Вот они достраивали вот на эти деньги. Потом он здесь маршрутником работал, на автобусе работал, тоже зарабатывал деньги. И вот это вот строилось все. Ооба, биз бул жерге, бул көчөгө жашап, көчүп келгенибизге, бул жерге келгенибизге 24 жыл болду. 24төн 25 жылга карады. Биз кошуна болобуз, жакын Какен эже менен. Сайкал менен мен кызым экөө тең, мындай классташ чогуу окушкан. Анан биз ал Байкени деги көргөн эмеспиз. Бир укчубуз, ушундай Эсенбек деген экен, анан Таластан экен деп укчубуз да. Анан деги эле бир да жолу көргөн эмесмин мен ошол Байкени кошуна болуп туруп. Эже ошо өзүнүн бир кичинекей камогу бар болчу. Ушул камоктон, ушул камокту иштетчи. Ошо биз ошол жерден соода кылып деги эле көргөн эмеспиз. Эже өзү ошо берки жана Каныбек, Жаныбек деген эки уулу бар эле, ошо экөөтөн кайтыш болуп кетишти. Ошолордун күчү менен эле салган эже ушул калганчы. Биз ошо көчүп келгенде ошо кичинекей эле могу времянкасында эле турчу. Анан биз укканыбыз эле ошондой экен, атасы ошол жак деп эле укканбыз, бирок бааны көргөн да эмеспиз. Анан эми бул кыргыздын законунда, кыргыздын өзүнүн менталитетинде деле, же бир закон боюнча алганда деле бул үй Сайкалдын өзүнө эле тиешелүү болуш керек болчу. Анан ортодон кандайча азгырыктарга кирип кеттиби, албайки кандайдыр бир себептер менен, же бир алдамчылуулардын жолуна мындай колуна түштүбү, кандайдыр бир себептер менен ошо угуп атабыз. Үйдү башка бирөө ошол Момбеков деген байке анан дагы бир адвокатка өтүп кетиптир деп. Момбеков Байкени деген билебиз, ошол ооба көрүнүктүү эле киши эле, эң жана бийликтеги болуп аткан туура эмес иштерге күйүп бышып эле жан ачып, элге алып чыгып ыр менен ошондой адилетсиздикке каршы күрөшүп эле жүргөн байке катары билчүбүз. Анан бирок бул жерден эмнеге өз кызыкчылыгына келгенде башкача эмеге өтүп кетти, ошого түшүнбөйм мен. Мисалы Байкени сыйлачымын, анан эми ушул чырылдаган бир кичинекей бир тырмактай кыздын ошого тиешелүү үйдү, жетим кызга тиешелүү үйдү талашып атканына мен таң калам да. Ошо туура эмес болуп атат. Бул жерде биз туура эмес деп ойлойбуз. Эми эгер закон ошол бийлик башындагылар, соттор ошо туура чечим кабыл алып берип, бул үйдү ошо Сайкалга тиешелүү, ошо Сайкалга эле чечип берет деген үмүттөбүз. Эжеке абы, сиздар кош болуңуз. Саламатсыздар. Мен бул жерге 98-жылы көчүп келгем, ошол кошуна болуп Какен эжелер менен. Ошондо эже айтып, Сайкал серин эми өзү таластык болобуз. Серин кызыңар деп Сайкалды ошо биз кызыбыз кылып алып жүрчүбүз да. Анан кийин ал Байкени вообще мен көргөн жокмун. Ушуну бир ушул жерде жашайбыз. Байкени даже мен көргөн эмесмин, кандай киши экенин да билбейм. Биз келгенде ошо камогу эле бар болчу эженин, биякта ушу балдар менен эле курганын билем. Ана Момбеков дегенди мен мындай сыртына билчүм, таластык катары билип, аны аябай сыйлап жүргөн киши болчу. Акын киши депчи. Ана мен өткөндө телевизордон көрүп эле
таң калып калдым, тиги ушундай киши ушундай барабы ушундай жолго депчи. Эми Сайкал мындай карасаң өзүнүн эле кызы да мисалы таластык. Анан таластар негизи кең пейил жакшы адамдар болчу эле. Мындай кандай болуп калды өзү да түшүнбөй жатабыз. Бул туура эмес го. Бул негизи Сайкалдыкы. Мына бир туугандар да качып болуп кетти. Сайкалдын 5 баласы менен тиги агасында 7 баласы менен мынакей алда жетим балдар ушул жерде турат. Какен эжеде өмүр бою агасынын балдары да турат, ушул жерде жетим балдар турат да. Анан кийин ал келин да жакшы келин эме кылчу. Анан көрүп эле жүрөгүм ооруп эле ушинтип атат да, туура эмес го ушунусучу. Мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич азыр ушуну адилеттүүлүк кылып атат, ушуларды эме кылчу. Жардам берет го деп ойлойбуз. Биз өз кичинекей орокто кичинекей эле айылбыз, ар кошкон айыл эмелер адамдарбыз, таласты коштук дегенде бир туугандайбыз. Сайкалда өзүбүздүн кызыбыз, мисалы биз эме кылып анан ушуну туура чечип берсе, тиги арбак деле эже деле козголуп атат окшойт. Ушу арбага да ыраазы болсунчу, эженичи. Чечип берсин, өкмөттө карасын, канча кишиге жардам берип атат, мисалы Ташиевтерде жардам берсиңиз, биз силерден суранычыбыз. Үй сурап аткан жери жок, бирдеме берип аткан жок. Өзүнө тиешелүү үйдө өзүнө эле калсын. Өзүнө эле калсын да, анан мындай болбойт адилетсиз. Мына биз эле картайып турабыз, эртең күндө кандай болуп бирөө келип эле сен үйүңдү мынтип кеткен болбойт го, бирөөгө дарствен кылды кандай билбейбиз да анычы. Ал тиги багыш чал может эме жатса алдап деле алып коюштуш керек, мен ойлойм ушунучу. Тигилер жөнүнө жаздырып алды го. Малганда уруулар да бар турбу? Ооба да, анан кийин жанакы биздин талас кишибизге Момбек уят эле нерсе го деп ойлоп атам. Бүт таласты позорить этип атат, мындай карасаңчы. Өзүм известный эле киши, акын киши, анан эме туура эмес го деп ойлойм. Ушуну чечип берсин туура. Ассаламу алейкум агайын, туугандар, кыргыз элим. Мына бүгүн дагы бул адвокат балдар биринчи эмес, 2 жолу келип атат. Бул үйдүн ээси Рахматоллор эжекебиз, Какен эжекебиз өтүп кетти эле. Анын уулу Каныбек, анын уулу Жаныбек, алар да өтүп кетти. Имандар жош болсун дебекс. Анан мен бирден бир элимден жана биздин президент Садыр Жапаровдон, өлкөнүн жетекчиси Ташиев Камчектен жана башка аткаминер адамдардан сурар элем. Ошол ишти алып барып аткан адамдарды ора кылбай эле калыс чечип берсеңиздер сурар элем. Ошол элибизде бүгүнкү күнү жетиштүү, жакшы, кубанычтуу кабар угарлап атабыз. Калыс иштердин баарын калыс чечип берип атат. Иштерди туура чечип берип атат деп эл арасында жакшы сөздөр болуп атат. Андыктан мен ошол тилектешмин. Ошондой эле биздин ушул бүгүнкү мына Сайкал карындашымдын менин кызымдай эле болот. Кызым менен тең классташ өскөн. Ушул кызыбыздын ишинде оң чечип беришин суранам. Жана ушул Рахматулла тиги байкебиз берде ашере жазады. Бир 5-6 жолу келип кеткенде болгону. Мен берде кошуна турам. Анан калыстыбызды айтканда а кишинин берге салган мээнети ас да баарын жанагы Какен эжебиз 2 баласы менен ушул берде үйдү куруп, анан ошо байке Рахматоллор жакшы эле адам болчу. Ушул кызыма эле берем. Мен кызымдан башка адамым да жок. Кызымдан башка сыйынарым да жок. Ушу кызым 2 дүйнө бактылуу болуп кетсин деп айткан сөздөр бар. Уккан өз кулагым менен. Андыктан ошол арбакты сыйласак дагы, арбактын сөзүн туура көрсөк дагы, ошол кызыбызга чечип беришин, түз чечип беришин биздин ошол сот адамдарынан сурап. Анан ошол бул эмне демекчимин дагы, ар дайым эле ушул мына берде Жаныбектин, Каныбектин балдары турат, үйлөрү жок. Мына ушул Сайкал карындашыма 1000 мерте ушул бошотуп берип, жаша берди деп, ушу бир тууган балдарына көңүл буруп жардам берип атканына мен абдан ыраазымын. Андыктан ошол балдардын, жетим балдардын жетимсиретпей элибизде, журтубузда бир жакшы сөз бар. Жетимдин башынан сыйлап көрсөң, башынан сыйпап өт дейт. Ыраазчылык кылып бетинен өп кет дейт. Андыктан ошол элибиздин сөзүндей эле ошол сот өкүмдөрүнө, сот кызматчыларынан сурар элем, ушул түз чечип берип коюңуздар. Ал эми Момбек байке, сизге чоң уят эле иш.
ушундай атактуу, даңктуу, этектүү, жеңдүү, жакшы адамсыз кыргыз элине таанымал. Анан ушундай тескери ишке барып атканыбызга мен абдан өкүнүп турам да. Андыктан ошол дагы да болсо арсыңыз жазып ушул сакал карындашыбызга жардам берип коймошуна болот. Эми Момбеков байке дейинби, же замандаш дейинби, же курдаш дейинби, тең тушум дейинби, сага чоң уят. Анан эгерде дагы эле ушул тескери оюңузду ишке ашырганга аракет жасай берсеңиз, биздин Орок эли бияка баарыбыз чогулуп, тиги Верхний Орок, Нижний Орок баары Орок эли Каныш эженин тааныган, Каныш эженин уулу Каныбек, Жаныбек менен иштешкен адамдар баары чогулуп митинг өткүзөбүз дешип атат. Андыктан эшиң бар этегиң жидегенде эшти болуп кала бериңизчи. Мен сизден суранам. Сайкал Эсенбекова бийликтен үй же жардам сурабайт. Болгону апасынан калган үйдү өзүнө каттатып алууга көмөк берүүсүн суранат. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылуу. Ушул видео сизге жетет деген үмүттөмүн, ушу справедливость болот деген үмүттөмүн. Ушу 3 жылдан ашык мен өзүм салган, апамдын эмгек менен салган үйүн өзүмө ала албай атам. Справедливость болбой атат. Биз тааныбаган эле Момбековдор үйүмдү талашып атышат. Мен силерден акча, жаңы үй сурабай элемин. Ушу апам салган эмгекти мага алып беришиңерди суранам. Биринчи экспертизада чыкты, атам ошо деменция, невменяемый психический оорулары бар экен. Ошондой состоянияда жазылгандыгы. Бирок экинчи, үчүнчү экспертиза тигилер жака болду. Бул кандай түшүнсө болот? Бул деген ошо акча берип эле башкача бир жолдор менен өзүнүн бир связьдарын подключать этип ошо бүтүрүп атышат окшойт. Биз дагы ушу 5 балам бар. Жеңем биякта байкемдер каза болгон, өтүп кеткен. Апам жок, атам жок. Жеңемдин ошо 7 баласы биякта. Жеңем дагы мигрант, иштегени кетти, ушу балдарымды багайын деп. Алардын азыр барар жери жок. Ошентип кичинекей балдар биякта азыр жашап атат. Ошо жетим балдар да бар. Ооба, атасы жок. Ошо байкем каза болгон. Ошо байкем, мамам каза болор менен булар Момбековдор чыкты, сразу документтерди чыгарып бизге завещание жазган деп. Ал эч кандай тууган эмес, эч ким эмес, бизге бир жолу бияка келген эмес. Мына Орок эли кошуналарым баары чыгып атат, баары свидетельство. Бул жакта ал менин атам, ни Момбеков, эч ким эч качан келген эмес. Биякта мамам болуп, байкелерим болуп, мен чоңойгом. Керек болсо Ороктун баары ошо чыгып, кийимесинен сурабагыла, Нижний Орок, Верхний Орок баары тең. Ошо биз тарап мени тааныйт, апамды таанышат. Бул үйдү апам өз эмгеги менен салган. Ушул үйдү мага чечип беришиңерди. Ошо 3 жылдан ашык уже соттордогу эзилип бүттүк, чуркап. Ушу 5 бала менен ошо биз тарапка чечип беришиңизди. Ошо апам салган өз эмгеги менен. Мен единственный наследникмин. Ошо мага чечип беришиңерди суранам. Ошо ишти карап беришиңизге ишенем. Бийлик тараптан да тиешелүү көңүл бурулат деп ойлойбуз. Анткени жетим жесирлердин акысын жеген оңбой турганын жана Кудайга да жакпай турган иш экени баарыбызга маалым. Ал эми жагдай кандай өнүгөт? Стоп беспредел медиа порталы көз салып турмакчы.